to learn, to act, and to contribute to a greener future. 7 апрелде филология жана маданияттар аралык коммуникация институтунда өтүп жаткан илим жумалыгына карата Жашыл келечек жумалыгынын ачылыш аземи өттү. Жумалык жогорку билим берүүдө туруктуу өнүгүү аттуу тандоо курсунун жыйынтыктоочу иш-чарасына багытталып уюштурулуп келет. Ачылыш аземине ОШМУнун тоо экосистемаларын коргоо жана жашыл инновациялар боюнча консалтинг борборунун директору Абдыжапар Акулов, институттун директору Олжобой Шайымкулов, профессордук окутуучулук курам жана студенттер катышты. Биздин максат студенттерге ушул туруктуу өнүгүү деген эмне, анын ОШМУ мамлекеттик университетине кандай таасири бар, ушул университетибиздин өнүгүшүнө кандай таасир этет, биз эмнелерди жасашыбыз керек, студенттер эмнелерди билиш керек, ушул маселенин үстүндө биз студенттерге маалымат берели, талкууларды өткөрөлү, конкурстарды өткөрөлү деген ниетте бүгүнкү иш-чараны уюштуруп жатабыз. Алгач кечеде студенттердин мода көргөзмөсү уюштурулду. Жаш дизайнерлер бул кийим-кечелерди желим баштык, күн карама пластиктен жасашкан. Филология жана маданияттар аралык коммуникация институтунун англис тилинин фонетикасы жана грамматикасы кафедрасынын башчысы Бактыгүл Тургунбаеванын айтымында ОШМУда студенттерге туруктуу өнүгүү боюнча атайын курстар бар. Анда эмнелер окутулаарын айтып берди. Бул курс студенттер тарабынан жылыга абдан жакшы жактырылып окутулат. Студенттердин бул предметтен алган окутуунун жыйынтыктарынын негизинде жана алган компетенцияларынын көндүмдөрүнүн жыйынтыгы катары жылыга илимий жумалыктын алкагында жашыл демилгелер же болбосо жашыл келечек жумалыгы жарыяланып келет. Академиялык мобилдүүлүк боюнча Андижан мамлекеттик чет тилдер институтунан келген окутуучулар, студенттер да конок катары чакырылды. Жашыл демилгелер жумалыгы 7 апрелден 12 апрель күндөрү өтөт. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, ОШМУ жаңылыктары.